Gülkayır Niyaz kızı 3 balanın enesi. Al 10 жылдан beri тигүүчүлүк менен алектенип келет. Üstүбүздөгү жылдын март айында Даткайым тигүү цехин ачып, жергиликтүүлөргө кызмат көрсөтүп келүүдө. Гүлкайыр айымдын мындай ийгиликке жетүүсүнө өкмөттүн социалдык келишим долбоору себеп болгон. Бул жерде соцконтракт боюнча тигүүчү эжелер сүйлөшүп, бир жерде цех ачып алып, чогулуп жумуш баштайлы деп сүйлөштүк эжелер менен. Анан азыр учурда Бишкектен крой алдырып тигип жатабыз. Андан кийин мына күз келди, эми кыздардын себин алып тигебиз. Азыр бизде чапан менен эмеге көбүнчө заказ түшүп жатат. Ишкер айым өзү сыяктуу Карабак айылындагы социалдык келишим аркылуу тигүүчү машина алган 10дон ашык кыз келиндерди жана өз алдынча үйүндө иштеп келген тигүүчүлөрдүн башын бириктирип, анын негизинде Даткайым деп аталган тигүү цехин ачкан. Учурда бул жерде 20дан ашык элеттик аялдар жумуш менен камсыз болуп, алгылыктуу киреше таап жатышат. Мен алган жылым 2023 жылы алганмын. 100 000 алып, швейный машина менен аберот алып, өзүм үйүмдө эле бир жылга жакын курак тигип, андан кийин тон, көйнөк, ошолорду баардыгын тигип, базарга, заказдарга, базарларга алып чыгып жүрдүк. Киреше жакшы болду, Кудайыма шүгүр. Жолдошума бир жеңил машиналар бердим. Кирешеңизге. Андан кийин чогуу иштеген дагы жакшы экен. Гүлкайыр Нияз кызы жаш кезинен эле тигүүчүлүккө жөндөмдүү болгондуктан бул багытта атайын билим алган. Ал эми тажрыйбасын кеңейтүү үчүн Бишкек шаарындагы кийим тиккен цехтерде иштеп келген. Учурда бул кесипти үйрөнүүнү каалагандарга атайын кыска мөөнөттүк курс ачып, анын алкагында 40ка жакын кыз келиндерди окутуп чыгарды. Буюрса баары жакшы, швейный цех жакшы иштеп жатат. Менин оюмда башында эле 2023 жылы баштайм деп ниет кылганмын. Андан кийин мына март айынан баштап цехибиз ачылды. Буюрса тигүүчүлүккө кызыгам деген эжелер дагы келип 40ка жакын эжелерди окуттум тигүүчүлүк жактан. Элеттик айымдардын башын бириктирген бул цехте жергиликтүүлөрдөн келген буйртмалардан тартып, кыздардын себине чейин даярдалып жатыптыр. Ал эми тигүү акысы кездеменин баасына жараша болот экен. Даткайым тигүү цехине жакынкы күндөрү айыл өкмөтү тарабынан жаңы имарат берилүүсү күтүлүүдө. Эгер ал ишке ашып калса, кыз келиндер үчүн дагы жаңы жумуш орундары түзүлмөкчү. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.